Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым. Кыргыз тил дептерлерибизди алып чыгабыз. Бүгүнкү числону жазабыз. Көнүгүү иштөө, 20-көнүгүү. Сөздөн сөз жаратабыз, аларды жазып, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Бизге мектеп деген сөз берилди, балдар. Мен бул сөздөн кеме деген сөздү таптым. Ал эми силер экинчи жана үчүнчү сөздөрдү өзүңөр өз алдынча таап, 3 сүйлөм түзөсүңөр. Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. 21-көнүгүү. Өз алдыбызча иштейбиз. Бул жерде и тыбышынан кийин боштукка кашанын ичиндеги тамгалардан бирден коюп жазасыңар. Ошондо из, ил, ит деген сөздөр пайда болгону мен айтып атам, калганын өзүбүз улантабыз. Ал эми экинчи сөздөгү боштукка дагы ушундай тамгаларды, кашанын ичиндеги тамгаларды бирден коюп жазасыңар. Кандай сөздөр түзүлдү? Алардын маанилери бирдейби? Түшүндүрөсүңөр. Кымбаттуу окуучулар, 22-көнүгүү үй тапшырмасына берилет. Силер мектепке кантип даярдандыңар? Ушул суроонун тегерегинде чакан аңгеме даярдайсыңар. Түзгөн аңгемеңерди өз сөзүңөр менен WhatsApp аркылуу сүйлөп мага кетиресиңер. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла. Тапшырманын жообун кыргыз тили 2А класс группасына кетириңиздер.